Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу достор, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул чыгарылышта сиздерге бүгүн түнкү саат 12:00 пландалып жаткан күрөш боюнча Москва Гран-при Алроса кубогунун алкагында өтө турган кыргызстандык Мээрим Жуманазарова жана россиялык Хану Велиеванын беттеши жөнүндө айтып өтөбүз. Качан, кайсы убакытта кантип көрсө болот? Ошол эле мезгилде кандай жолдору бар? Бул боюнча алдыда кененирээк айтабыз. Ага чейин биздин каналда калып туруңуздар. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс+ менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Бүгүн 3 декабрдан 4 декабрга караган түнү Орусиянын Москва шаарында Москва Гран-при Кубок Алроса аталышындагы күрөш боюнча эл аралык чоң масштабтагы турнир өтөт. Анда жалпысынан 9 беттеш каралып, кеченин башкы беттешинде орусиялык супер жылдыз Абдулрашид Садулаев Магомедгаджи Нуровго каршы беттеш өткөрөт. Ошондой эле Олимпиаданын 2 жолку чемпиону Роман Власов Виктор Немеш менен дагы беттеш өткөрөөрү күтүлүүдө. Андан башка дагы бир топ кызыктуу эрөөлдөр каралган. Алардын катарында 3-чү күрөштө кыргызстандык Мээрим Жуманазарова айымдар күрөшү боюнча 68 кг салмак чембирдигинде дүйнө чемпионатында 3-чү орунду ээлеген орусиялык Хану Велиевага каршы күрөш өткөрөт. Бул эки балбандын күрөшү кечедеги айымдар күрөшүнүн өтө турган жалгыз беттеш. Ал Москва сааты боюнча 21:55 башталары айтылган. Демек Мээрим Жуманазарова килем ортосуна Бишкек убактысы боюнча дээрлик түнкү 01:00 чыгат деп айтсак дагы болот. Бул күрөштү сиздер Sportrex платформасынан Wrestling Check It каналынан көрө алсаңыздар болот. Эгерде сиздерде ал жактан көрүү мүмкүнчүлүгү болбосо, анда Матч ТВнин дагы негизги каналында көрсөтүлөрү айтылууда. Эгер ал жактан да көрүү мүмкүн болбосо, анда сиздерге түнкү саат 1:00 чамасында буйруса өзүмдүн Нурсултан Турузбеков Instagram баракчаман түз эфирде көрсөтөм. Ошол жака катталып дагы күтүп турсаңыздар болот. Мен оюмча бул эки балбан айымдын ортосундагы күрөш жогорку деңгээлде өтүшү керек. Себеби буга чейин бул эки айым Ослодогу дүйнө чемпионатынын жарым финалында кескелип, анда Мээрим Жуманазарова акыркы аракети үчүн жеңишке жеткен болчу. Бирок калыстардын таблону туура эмес көрсөтүп койгондугуна байланыштуу Хану Велиеванын өкүлдөрү калыстарга бир топ нааразычылыгын айткан болчу. Жана ошого байланыштуу дагы бул реваншты өткөрүүдө. Буйруса Мээрим Жуманазаровага ийгилик каалап, жеңиш күтүп калабыз. Урматтуу достор, буйруса мындан башка дагы кыргыз спортундагы жаңылыктарды сиздер ушул каналдан угуп тура аласыздар. Андыктан каналга катталып, видеого лайк баса кетиңиздер.